Борбор калада өткөн кышкы кайрымдуулук балында 90 миллион теңгеден ашык акча чогулду. Андан түшкөн каражат өзгөчө муктаждыгы бар балдардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүүгө жумшалат. Кайрымдуулукка үндөгөн иш-чараны жыл сайын Болашак корпоративдик фонду уюштуруп келет. Бул 14-чү кышкы бал. Белгилей кетсек, буга чейин мындай иш-чаралардан чогулган каражат көбүнчө мектептерде инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүүгө жумшалчу. Бул жолу колледждерге да көңүл буруу пландалууда. Учурда студенттерди ар тараптуу колдоого багытталган кайрымдуулук долбоорлор пилоттук режимде жүзөгө ашырылууда. За все время мы собрали более 800. Буга чейин өткөн бардык кышкы балдардын аркасында 800 миллион теңгеден ашык акча жыйналды. Чогулган каражатка биз Казакстандын 22 шаарында 58 инклюзивдүү колдоо кеңселерин ачып жарыктандырдык. В 22 городах Казахстана. Мы вдохновлены. Биз бүткүл жамааттын аткарган иштерине ыраазычылык айтабыз. Алардын максаттары айкын. Алар социалдык аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берип келет. Кечинде аукцион уюштурулуп, Геннадий Головкиндин колу коюлган бок мээлеи 15 миллион теңгеге сатылды. Ал эми ырчы Димаш Кудайбергендин костюму кайрымдуулук фондуна дагы 5 миллион кошту. Каждый год Мен жыл сайын кайрымдуулук аукционун өткөрөм. Анда катышуучулар кайрымдуулук кылуу үчүн ат салышат. Бул эң маанилүү нерсе.